Эртең кызматтан кетип калсаңыз сындайсыз да. Азыр кызмат берип оозуңуз жабылып калды деп айтышат. Ооба. Мен ойлойм тиги келсем ушундай студия ачам дагы мындай дааватчы болом. Светтик дааватчы. Жаштарга, аксакалдарга деле тигил же бул процесстер жөнүндө айтып, анан мамилелерди кандай жасаш керек, тигил же бул белгилүү адамдардын тиги мисалында айтам. Мисалы мен Ишен акага жанагы кылган мамилем. Ал менин оппонентим. Ал бизди кетирем деди. Жана аудиосун уккансыңбы? Исмаил Исаковду кармап чай берип төргө отургузуп койгула, Бектур тигиндей, текелерге көргөзөбүз деген да. Ата мекенчилерди текелерге көргөзөбүз деген. Мен мындай оппонентим. Он повержен. Менден сурап турат, кече мындай. Анан ошондо жанагындай сыйлоо, урматтоо сезимиң пайда болот эле. Ушундай адам ушундай болуп калды деп туруп, анан кийин мен аябай сезим болуп, коюңуз, кайрат кылыңыз, андай болбойт. Кийинчерээк эле референдум өттү. Аны мен абийирин кетирген жокмун, чыгарып коюм, бар телевизордон Конституцияны мактап сүйлөп бер. Тигил бул десем, жасамак. Жасаш мүмкүн, өзү ушинтип айтты, мен жасайбы, жасабайбы, ошентип айткандын өзү мага пастык болмок. 2 ай отурду, кийин мындай бүт камалгандардын баарын убактылуу өкмөт чыгарды.